Ya men iş bilen жүрдüm. Аяқ іш менен жүресіз. Сізге иш менен бердек иш емес. Арис менен жүрдüm, ака менен жүрдüm. Не сен кимсиң? Сондай айтсам. Ош шаарынын Туран аймактык башкармалыгынын Эделвейс конушунун тургундары Дамкомдун ишине нааразы. Алар айылды өнүктүрүүнүн ордуна жерлерди менчиктештирип, мыйзамсыз сатканын айтышууда. Ал эми бул конуш шаарга караса да таза суу, жол, жарыктандыруу, бала бакча, ФАП, мектеп сыяктуу көйгөйлөрү чечилген эмес. Шаардын карамагына өткөн менен бүгүнкү күнгө чейин шаардын ат эле шаар болбосо эч кандай көңүл бөлүнгөн жок бул жерде. Канча жолу Ош шаардык мэриясына кайрылдык. Чечебиз дегенден бери 20 жыл өттү. Бүгүнкү чейин биздин транспортубуз да чечилбейт, жол маселебиз да чечилбейт, суга суубуз да жакшы чыкпайт. Эл көбөйдү мынантип, эс сатыбыз жок. Жок дегенде башталгыч мектепти куруп койбоду. Мамбетов Алмаз Ишенбековичке кайрылганбыз. Ошол өнүктүрбөй аткан адамдардын арасында бул азыркы Дамкомубуздун дагы тиешеси бар экенине кайрылганбыз. Ал Дамкомду иштен кетиргенине карабастан бул киши кайра дагы келип алганына биз дагы нааразычылык көргөзүп дагы чыкканбыз. Ошол иштерибиз дагы алдыга жылбай аркага кетип аткан маал азыр. Кыйналган эл бечара өздөрү жыгас толболорду коюп алышып, ал жерде светке зар болуп отурушат. Айылдагылар Дамком кысымга алып, гимага каршы чыкса сотко арыз жазып коркутат дешет. Жашоочулардын айтымында Эделвейс конушунун азыркы мурдагы Дамкому баш болгон 5 адам социалдык көйгөйлөрдү чечүүгө делген каражатты өз чөнтөгүнө кымырып алышкан. Мен столба боюнча мэрияга арыз жазып барганмын. Арыз жазып барып туруп столбаны тарттыргам. Нуртубу келип телевидение келип тарткан, жерден бүт көчөлөрдү тарттыргам. Sen deyt ошондо Осмон, Тания, 5 барып, мен үйүмө барып, сен не себептен деди столбаны деди, бизге айтпай деди, сен мэрияга арыз жазасың деп мен коркутушкан. Дамкомдун кылыгын келди, сразу булар илешти да. Илешип эле жерлерди ээлеп кирди. Биз карап жүргөн Орус Геннадий дегендин жерин тартып алса бизден. Менин жеримди бизге сотко берди, шыйпырдырдыңар деп алып коюп койсок бирдекеге. Ошо жерде эле азыр эми 2 жетим балага ошо жерди жер кылып берейик десек, менин жерим бул деп туруп тартып алып үстөмдүк кылат да. Дамком деген ошондо болуш керекпи? Мындай Дамкомдун кимге кереги бар? Азыр ушул чындык жазып койгон үчүн мынау жанакындай кишилердин, мына жаштардын башы соттон көтөрүлбөй атат. Сот 2 күн биринде. Анткени менен Дамкомду колдогондор да бар. Алар нааразы болгон тарап 6000 айлыкка кызыгып, азыркы башчыны кетирүүнү каалайт деген ойлорун билдирди. Мындан улам эл 2ге бөлүнүп, ортодо чыр чыкты. Айыл башчы иштеп атат, ал нормальный парень. Иштеп атат, эми бул жерде келишпестик болуп атат да. Келишпестик болуп, эмнени каалайт? Болбогон ошо 6000 айлыкты талашып ататтылар. Эделвейс конушунун Дамкому Багынбай Самаматов өзүнө карата айтылган айыптоолордун баарын четке кагат. Бирок Дамком болгонуна 1 жылдан ашып калганы менен айылда эмне иш кылганы тууралуу эч нерсе айтып бере алган жок. Үстүмөн арыз жазган адамга мен да арыз жазам деп эл менен тартышып турган Дамкомдун кызматты тапшыруу ниети жок экен. Мен болгонума 1 жыл болду. Мен иштеке кыла албайм. Иштекеге тиешем жок. Даже өзүмдүн документтерин кыла албайм мен дагы. Менде эл катары ошондой эле. Айыл бардыгы үчүн сиз жооп беришиңиз керек. Ал жооп берген мен мэриям чечебет бул нерсеничи. Бул мэринен эмес. Сиз келгенден бери бул айылда эмнелер өзгөрдү? Эмне жасадыңыз 1 жыл ичинде? 1 жыл ичинде жолдор оңдолду. Жолдор тазаланды. Жолдор эми мэрия эмес боюнча. Бүгүн конуштагы маселелерди чечүү үчүн Туран аймактык башкармалыгынын төрайымы айыл элин саат 11ге чогулгула деп эскерткен. Бирок өзү 2 саатка кечигип келип, адам аз болгондуктан Дамкомду кайра шайлоо боюнча башка күнү жыйын кылабыз деп билдирди. Ал эми таза суу боюнча арыз менен иштөө башталганын айтат. Кызматка келгенине 5-6 ай болгондуктан эми көтөрүлгөн маселелерди чечебиз дейт. Возможность болсочу, ушул жылы бүт суулар киргизбөөнгө аракет кылып атабыз. Ошо акчалар там определенный акча маселеси чечилбей атат. Аны да азыр тартып көрдүк. Ошо арыздын акчасы эми жетпей атат. Ошо даже кылпанга чыккан жетпей атат. Эми буга да башка спонсорлор табышыбыз керек, же мамлекеттен да сурашыбыз керек. Келип бардыгы экономика акчага ошондой болот. Буга чейин тургундар Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбетов менен жолугуп Дамкомду кызматтан алууну суранып кайрылышкан. Мэр өзү атайын буйрук чыгарып, аны аткаруу милдетин тиешелүү вице-мэрлерге жүктөгөн.
Анын жыйынтыгында Дамком иштен кеткен менен кайра 1 айдан кийин кызматына келип алган. Зыягүл Болот кызы, Асылбек Турдалиев, Тмедиа жаңылыктары.